20-бөлүм. Ысрайыл уулдары бүт жамаат 1-айда Син чөлүнө келип Кадешке токтоду. Ошол жерде Мириям каза болуп, ошол жерге коюлду. Жамааттын ичер суусу жок болгондуктан алар Муса менен Аарунга каршы чогулушту. Эл Мусага мындай деп наалыды: "О, биз ошондо эле Теңирдин алдында бир туугандарыбыз өлгөндө эле өлүп калсак эмне? Эмне үчүн силер Теңирдин элин бул чөлгө алып келдиңер? Бул жерде биздин малыбыз менен кошо кырылып калсын дедиңерби? Эмне үчүн силер бизди Мисирден эгин эккенге болбогон, анжир, жүзүм, анар өспөгөн, атүгүл иче турган суусу жок бул жаман жерге алып келдиңер?" Муса менен Аарун элден бөлүнүп, жыйын чатырына келип, жүз төмөндөп жыгылышты. Ошондо аларга Кудайдын даңкы келди. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Таякты колуң алып, бүт жамаатты чогултуп, бир тууганың Аарун менен алардын көз алдында аска кайт. Ошондо ал өзүнөн суу чыгарып берет. Ошентип сен аскадан суу чыгарып, жамаатка да, анын малдарына да суу ичиресиң." Муса Теңирдин буйругу боюнча Теңирдин алдындагы таягын алды. Анан Муса менен Аарун элди асканын жанына чогултушту. Ошондо Муса аларга мындай деди: "Кулак салгыла, баш ийбес эл, ушул аскадан силерге суу чыгарып берелиби?" Анан Муса колун көтөрүп, таягы менен асканы эки чапты эле шаркырап суу агып чыкты. Ошондо жамаат да, алардын малы да суу ичти. Ошондо Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Мага ишенбей, Ысрайыл уулдарынын көз алдында менин ыйыктыгымды көрсөтпөгөндүгүңөр үчүн мен берип жаткан жерге бул элди силер алып кирбейсиңер. Бул Мериба суусу. Бул суунун жанында Ысрайыл уулдары Теңир менен араздашып кеткен. Ошондо Теңир аларга өзүнүн ыйыктыгын көрсөткөн." Муса Кадештен Эдом падышасына мындай деп айттырганы элчилерди жиберди: "Сенин бир тууганың Ысрайыл мындай дейт: Сен биздин башыбызга түшкөн кыйынчылыктардын баарын билесиң. Биздин ата-бабаларыбыз Мисир жерине көчүп барышкан. Ошондуктан биз ал жерде көп убакыт жашадык. Мисирликтер бизге жана биздин ата-бабаларыбызга жаман мамиле кылышты. Ошондо биз Теңирди чакырдык. Ал үнүбүздү угуп, периштесин жиберип, бизди Мисирден алып чыкты. Азыр биз сенин чек араңда жайгашкан Кадеш деген шаарда турабыз. Бизге сенин жериң аркылуу өтүүгө уруксаат эт. Биз айдоолор менен жүзүм зарларды аралап өтпөйбүз. Сенин кудуктарыңдан да суу ичпейбиз. Падышанын жолу менен өтөбүз. Сенин чек араңдан өтүп кеткенче оңго да, солго да кыйшайбайбыз." Бирок Эдом ага мындай деди: "Менин жерим аркылуу өтпө. Болбосо мен сага каршы кылыч менен чыгам." Ошондо Ысрайыл уулдары ага мындай дешти: "Биз чоң жол менен өтөбүз. Эгерде сенин кудугуңдан суу ичсек же малыбыз ичсе акысын төлөп беребиз. Жериңди бутубуз менен гана басып өтөбүз. Ал эч нерсеге турбайт." Бирок ал өтпөйсүңөр деди. Анан Эдом Ысрайылга көп сандаган эли менен күч кубаттуу колу менен каршы чыкты. Ошентип Эдом Ысрайыл элине өз жеринен өткөнгө макул болбой койду. Ысрайыл эли болсо андан четтеп кетти. Ысрайыл уулдары Кадештен чыгышты. Бүт жамаат Ор тоосуна келди. Ор тоосунда Эдом жеринин чек арасында Теңир Муса менен Аарунга мындай деди: "Аарун өз элине барып кошулсун. Мериба суусунун жанында менин буйруктарыма баш ийбей койгонуңар үчүн мен Ысрайыл уулдарына берген жерге ал кирбейт. Аарунду уулу Элазар менен кошо Ор тоосуна алып чык. Анан Аарундун кийимин чечип уулу Элазарга кийгиз. Анан Аарун четке чыгып, ошол жерде көз жумсун." Муса Теңир буйругандай кылды. Алар бүт жамааттын көз алдында Ор тоосуна чыгышты. Муса Аарундун кийимин чечип, анын уулу Элазарга кийгизди. Аарун Ор тоосунун чокусунда көз жумду. Муса менен Элазар болсо тоодон түшүп келишти. Аарундун көз жумганын бүт жамаат билди. Бүткүл Ысрайыл эли Аарунду жоктоп 30 күн ыйлады. 57-забур. Ырчылар тобунун башчысына. Өлтүрбө. Дөөттүн жазуусу. Чыны менен эле чындыкты айтып жатасыңарбы силер? Соттор, адилет соттоп жатасыңарбы, адам балдары? Жок, жүрөгүңөрдө мыйзамсыздык кылып жатасыңар. Жерде колуңар менен кылган кыянат иштерди таразага коюп жатасыңар. Ыймансыздар төрөлгөндөн баштап эле түз жолдон чыгышат. Жатындан чыккандан тартып эле жалган айтып адашышат. Алардын уусу жылаандын уусундай, кулагын жаап алган керең уулуу жылаандын уусундай. Ал арбоочунун сөздөрүн эң эле мыкты арбоочунун арбоосунда укпайт. Алардын оозундагы тиштерин талкала, арстандардын жаактарын сындыр Теңир. Алар агып кеткен суу сымал агып жок болушсун. Алар сынган жебелерге окшоп калышсын. Үлүлдөй болуп жаңыдан ачыларда жок болушсун. Бойдон түшкөн баладай күндү көрбөй калышсын. Казаныңар күйүп жаткан тикинектин табын сезгенче жаңысын да, күйгөнүн да коюн учуруп кетсин. Кудайдын алардан өч алганын көргөндө адил адам кубанат, буттарын ыймансыздардын канына жууйт. Ошондо адам
Чыны менен эле адил адам өз жемишин алат. Ошондуктан жер үстүндө жазалай турган Кудай бар дейт. 58-забур. Ырчылар тобунун башчысына өлтүрбө. Шабыл дөөттү өлтүрүү үчүн үйүн кайтарууга жибергенде жазган дөөттүн забуру. О Кудай, мени душмандарымдан куткар. Мени мага каршы чыккандардан корго. Мени ыймансыз иш кылгандардан куткар. Канкорлордон сакта. Анткени мына алар менин жанымды аңдып жүрүшөт. Күчтүүлөр мага каршы топтолуп жатышат. Бул менин кылмышым үчүн эмес, менин күнөөм үчүн эмес, Теңир. Мен күнөөсүз болсом деле топтошуп, куралданып жатышат. Мага жардам берүүгө кел, буларды көр. Сен Теңир, кудуреттин Кудайысың, Исраилдин Кудайысың. Бардык элдерди жазалоого аттан, ыймансыз жана кыянат иш кылгандардын бирин да аяба. Кечинде алар кайрадан келишет, иттердей улуп шаарды тегеренип жүрүшөт. Мына алар өздөрүнүн оозу менен жаман сөздөрдү кусуп жатышат. Алардын оозундагы кылычтары ким укмак эле деп ойлошот. Бирок сен, Теңир, аларды күлкү кыласың, ал элдердин баарын уят кыласың. Алардын күчү бар, бирок мен өзүңө кайрылам, анткени Кудай менин коргоочум. Мага райым көрсөткөн Кудай менин алдыман тосуп чыгат. Кудай мени душмандарымды коркпой карагыдай кылат. Элим унутуп калбашы үчүн аларды өлтүрбө. Аларды өз күчүң менен таркатып жибер. Аларды кулат, Теңир, биздин коргоочубуз. Алардын тилинен чыккан сөздөр ооздорунун күнөөсү. Алар өздөрүнүн текебердик менен берген анты үчүн, айткан калпы үчүн колго түшүшсүн. Каарың менен чачып жибер аларды. Аларды чачып жибер. Алар жок болушсун. Кудай Жакыпты бийлеп турарын төгөрөктүн 4 бурчу билсин. Кечинде кайрылып келип, иттердей улуп, шаарды тегеренип жүрүшсүн. Тамак издеп тентип жүрүшсүн. Ачка жүрүп түндө өткөрүшсүн. Мен болсо сенин кудуретиңди мактап ырдайм. Сенин райымыңды таң азандан жар салам, анткени сен менин коргоочум жана башыма кыйынчылык түшкөн күнү баш калкалар жайымсың. Менин күчүм. Сени даңктап ырдайм, анткени Кудай менин коргоочум, мага райым кылган Кудайым. Теңир Жакыпка каршы сөз жиберди. Ал сөз Исраилга түшөт. Бул жөнүндө бүт эл Эпрайым жана Самариянын тургундары билип калышат. Алар текебердүүлүк менен, менсинген жүрөк менен минтип айтып жатышат. Кыштар кулап калды, бирок биз жылмаланган таштардан тургузабыз. Тыт дарактары кыйылып калды, бирок биз аларды кедр дарактарына алмаштырабыз. Бирок Теңир ага каршы Ретсиндин душмандарын көтөрөт, анын жоолорун куралдандырат. Чыгыштан сириялыктарды, батыштан пелиштиликтерди көтөрөт. Алар Исраилди ач көздүк менен жешет. Ошондо да Теңирдин каары кайтпайт. Анын колу сунулган бойдон тура берет. Бирок эл өзүн уруп жатканга кайрылбай жатат. Теңир Себайотту издебей жатат. Ошон үчүн Теңир Исраилдин башы менен куйругун, пальма менен камышты бир күндө кесет. Аксакал менен атактуу адам башы, ал эми жалган пайгамбар куйругу. Бу элдин жол башчылары аны тескери жолго салышат, алардын жетегинде жүргөндөр кыйрашат. Ошондуктан анын жаш уландарына Теңир кубанбайт, алардын жетимдерине да, жесирлерине да ырайым кылбайт. Анткени алардын баары эки жүздүү жана кылмышкер, баардыгы жийиркеничтүү сөздөрдү сүйлөшөт. Ошондо да анын каары басылбайт, анын колу сунулган бойдон тура берет. Анткени мыйзамсыздык оттой жалыңдап күйүп, кoko тикенди да тикенектүү бадалды да жалмап жатат. Чытырман токойдо от алоолонуп, уюлган түтүн асманга көтөрүлүп жатат. Себайот Теңирдин каары жерде уйкалайт, эл отко жем болот. Адам өз бир тууганын аябайт. Алар оң тарабындагысында жутушат, бирок ачка бойдон калышат. Сол тарабындагысында жешет, бирок тоюшпайт. Ар кимиси өз булчуң этин жейт. Менаше Эпрайымды жейт, Эпрайым Менашени жейт. Экөө биригип жүйүттү жейт. Ошондо да анын каары кайтпайт, анын колу сунулган бойдон тура берет. 10 бөлүм. Адилетсиз мыйзам чыгаргандарга, ырайымсыз чечимдерди жазгандарга кайгы. Анткени алар бейбечиларды акыйкаттыктан четтетишет. Менин элимдин ичиндеги жакырларды укугунан ажыратышат, жесирлерди өздөрүнө олжоо кылышат, жетимдерди талап тоношот. Алыстан билгүн келип, жазалана турган күн келгенде силер эмне кыласыңар? Кимге жардам сурап кайрыласыңар? Байлыгыңарды кайда калтырасыңар? Менсиз силер туткундардын арасында бүкрөйүп каласыңар, өлтүрүлгөндөрдүн арасында кулайсыңар. Ошондо да анын каары кайтпайт, анын колу сунулган бойдон тура берет. 3 бөлүм. Бир туугандарым, бизге окутуучуларга сурак катуураак болоорун билесиңер. Ошондуктан баарыңар эле окутуучу боло бербегиле. Анткени баарыбыз көп жаңылабыз. Оозунан жаңылбаган адам бүт денесин ооздуктай алган жеткилең адам. Баш ийдириш үчүн биз атты ооздуктап, анын бүт денесин башкарабыз.
Кеме канчалык чоң болсо да, канчалык катуу шамалдар менен жүрсө да, кемечи аны кичинекей эле бургуч менен каалаган жагына бурат. Ошол сыяктуу тил да дененин кичинекей эле мүчөсү, бирок көп нерсе кылат. Оттун кичинекей эле учкуну чоң токойду өрттөп жок кылат. Тил да от, адилетсиз дүйнө, денебиздин кичинекей эле жеринен орун алса да, ал бүт денебизди булгайт. Оттуу көлдүн оту менен тутангандыктан бүт жашообузду өрттөп жок кылат. Бардык жырткычтар, канаттуулар, сойлоочулар, деңиз жаныбарлары адам баласы тарабынан багындырылган жана багындырылып жатат. Ал эми тилди эч бир адам багындыра албайт. Тил жаа бербеген жамандык, ал өлтүрүүчү ууга толгон. Тилибиз менен Кудайды, атаны даңктайбыз. Тилибиз менен Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдарды каргайбыз. Бир эле ооздон даңктоо да, каргоо да чыгат. Бир туугандарым мындай болбошу керек. Бир эле булактан таза суу да, шор суу да чыгышы мүмкүнбү? Бир туугандарым, анжыр дарагы зайтун, жүзүмбагы анжыр бере албайт. Ошол сыяктуу эле шор булактан таза суу чыкпайт. Араңарда ким акылдуу жана эстүү? Ал өзүнүн ошондой экендигин жакшы жүрүм туруму менен, акылдуу момундугу менен көрсөтсүн. Эгерде жүрөгүңөрдө ачуу, ичи тарлык жана өзүмчүлдүк бар болсо, анда мактанбагыла жана чындыкты бурмалабагыла. Бул асмандан келген акылмандык эмес, жердеги табигый шайтандан келген акылмандык. Анткени кайсы жерде ичи тарлык жана менменсинген өзүмчүлдүк бар болсо, ал жерде тартипсиздик жана ар кандай жаман нерселер бар. Ал эми асмандан келген акылмандык баарынан мурун таза, андан кийин тынчтыкты сүйүүчү, момун, тил алчаак, боорукер, жакшы жемиштүү, калыс, эки жүздүү эмес. Ал эми адилеттиктин уругу тынчтыкты сактагандарга тынчтык менен себилет.